булардан акча алыш дагы мен үчүн мындай үйдө болгон проблемасынан бери айтып беришет да, анан баары эле кире баштайт да, кирип косметикаңды кармалай башташат. Бирок мен пластический хирург эмесмин деп айтам да, вообще боенбойт, натуральный жүрөт да. Келгенде коркуп келишет. Туугандарым көрсө, бул эмне тосток көздөр, ушинтип эле боеп коюп ушунча акча аласыңбы деп уже тиги өлтүрөт азыр. Кыргыздарда эми бар да, менталитет болуш керек. Саламатсыздарбы? Менин атым Зарина, мен визажистмин. Элдерге сулуулук тартуулайм. Анан бул профессияда жүргөнүмө 7 жыл болуп калды, 6-7 жыл болуп калды. Ушундай эле биз окутуу борборун жетектейм. Салон, анан окутуу борбору. Ушундай кыздарды үйрөтүп чыгарабыз. Макияж жасаганды үйрөтөбүз, массаж, парикмахер, тырмак жасагандарды. Негизи бул сулуулук сферасын мен абдан жакшы билем. Анткени көптөн бери ушул сферада иштеп, клиенттердин психологиясын, мамилесин бүт мындай сырларын бүт билип чыктым десем болот. Өзүм негизи визажистмин. Ошо бүгүн мен ушу визажисттин жинине тийген кырдаалдарды айтып кетейин дедим сиздерге. Негизи визажисттерге ар кандай клиенттер келет. Мен аларды мындай бөлүштүрүп коем да. Биринчиси бул балык клиенттер деп коем. Булар такыр сүйлөбөйт, унчукпай келет. Анан кийин өзүң каалагандай бою деп коет. Анан унчукпай эле отура беришет да. Анан өзүң ичиңен ойлоп коесуң. Булар эмнени ойлонуп атат, жагып атабы, жакпайбы макияж деп мындай ичиңен ойлоносуң да, кичине мындай эми кабатырланасың да, жагып атабы клиентке, жакпайт атабы десең, унчукпай эле отура беришет. Анан бүткөндө дагы акчасын төлөп коюп эле унчукпай эле чыгып кетишет да. Анан ал эмес, мен биякта мындай ичимен эме ой боюнча калат да, клиентке жактыбы, жакпадыбы деген ой калып калат. Анан көп сүйлөгөн клиенттер келет. Келип эле мындай бүт айтып берет, бүт семьясынан бери айтып берет, бала чакасын айтып берет, үйдө болгон проблемасынан бери айтып беришет да. Анан биз деген мындай, бизде визажист курсун окуганда бизге айтып берген да, клиенттер менен кандай мамиле түзүш керек, кантип подход кылыш керек. Анан андай көп сүйлөгөн клиенттерди силер угуп койгула дейт да. Анткени алар багы өзүн расслабиться этиш үчүн, багы ичинде болгон проблемаларын айтып бериш үчүн келишет. Сага мындай психологко келгендей катары келет деп коет да. Анан биз аларды угуп коебуз, анан мындай совет берип коебуз, кээде поддерживать этип коебуз, жанагы ушундай болду эле, там сабыр кылыңыз деп, кээде проблемалар болсо ушинтип угуп өзүбүздүн мындай оюбузду эле айтып коебуз да. Анан анын проблемасына кирип кошо переживать этип андай деген болбойт. Эми угуп коюш керек да бул нерседе. Анан сени үйрөткөн клиенттер келет. Багы бүт косметикасын көтөрө келет, жанына салып келет. Анан келип алып сени үйрөтө баштайт, багы косметикасын чыгарат, коет. Муну мен бияктан алганмын. Бул бренд, бул дем французский, анан тигиндей укмуш, мен только ушуну колдоном, сен мага ушу менен иште деп, сага прям үйрөтүп коюшат да. Ушуну кой бетиме, ушу менен оозумду бою. Анан негизи андай клиенттерге аларга мындай подход керек да. Макул, эже, мен сиздин косметикаңыз менен боейм, бирок кээ бир жерлерде мен момдай косметиканы колдонойм деп багы кичине өзүңдүн профессионализмиңди көргөзүп совет берип коюшуң керек да. Анан андай клиенттер менен ушинтип иштейм да. Мен макул эже деп багы өзүнүн косметикасы менен боеп, анан кээде совет берип коем. Эже, могу тиги түз сизге жакшыраак жарашмак, могуну сиз тура эмес тандап алыптырсыз, эмкиде момдай өңдү тандасаңыз сизге жакшы жарашат деп коем. Анан ал клиенттер эмкиде сөзсүз келишет. Анткени уже өзү да тартынып калат да, мен мындай бекер кылдым окшойт, буга үйрөт деген мааниде болуп калат да. Анан кийин клиенттерге негизи ар бирөөнө өзүнчө бир подход керек да. Багы индивидуальный подход керек, ар кандай болот. Анан эме клиенттер бар, багы өтө боенбогон. Вообще боенбойт, натуральный жүрөт да. Кирпик кашы жасалган эмес. Азыр эми бүт
эле жасалмаган, алар жасабайт. Такыр мындай жумушка чыкса дагы, эшикке чыкса дагы, үйдө жүрсө да такыр боюнушпайт. Ооба, эми алар ар кандай негизи аял киши табиятынан эле өзү сулуу да баарын просто ухаживать надо за собой. Анан алар келгенде коркуп келишет. Баягы кандай болуп калат, жарашабы, жарашпайбы деп келишет. Анан алар баягы особый случайларда келет да. Туулган күн, день рождения, там юбилей, бир 60 жылдык, 50 жылдык же бир той болуп атат дегенде булар баягы кой эми эл катары барып коеюн, мен деле сулууланып жасанып коеюн деп келишет. Анан алар улам эле суранып берет. Кичине эле боеп койчу, там өтө көп кылба, мындай билинбесин деп, натуральность. Они за натуральность. Орусча айтканда ушундай. Анан булардан акча алыш дагы мен үчүн мындай. Мен наоборот уялам да. Мен үчүн бул баягы полноценный макияж жасаган эмеске барабар да. Эми кичине эле боеп, кичине эле көзүн боеп койсоң, анан баягы купулума толбой калат да. Анан кийин андай клиенттерди мен баягы уговаривать этем да. Келгиле кичине мындай эми кылып коебуз, же оозуңузду кичине кызылыраак кылып коебуз, же кирпик чаптап берейин, кичине көзүңүз чоң көрүнүп калат десем, анан кээ бир клиенттер көнөт, жасап берем, анан аягында мындай, аягында жаман болушат. Бай мен башкача болуп калдым го, анан өтө эле боенуп алдым го, мени тиги туугандарым көрсө, бул эмне такыр эле ачылып кеттир деп айтышат, деп ушинтип уялышат. Анан бирок кичине убакыт өткөндөн кийин уже өзүнө көнө башташат да. Күскүдөн өзүн карап, анан көнө башташат. Анан көбүнчө жаштарда сүрөт көтөрүп келет. Баягы интернеттен көрүп алат да, укмуш макияж, анан ушуну көтөрүп келип көргөзөт мага точно ушундай кылып боеп бер дешет. Анан макул деп аракет кыласың, ушундай өңдөрдү аласың, ушундай помада, ушундай эле. Бирок мындай да, бул жерде башка кыз да. Бул жерде башка кыз. Эми биздин бет түзүлүшүбүз, көзүбүздүн өңү, көзүбүздүн формасы, мурдубуз, оозубуз эми дал келбейт да, окшош эмес да. Анан баягы ойлошот да, ушундай макияж жасап койсо эле мен ушундай укмуш болуп калам депчи. Анан аларга түшүндүрүп айтасың. Ар бир адамдын баягы келбети ар башка, бети кээ бирлердики тоголок, кээ бирлердики жана треугольный, кээ бирлердики квадратный, бизде бөлүнөт да 6 типке эми беттин түзүлүшү. Биз ошого жараша боейбиз. Көздүн дагы түрлөрү, азиатский көз, европейский көз, тосток көздөр, жана жакын жайгашкан көздөр, алыс жайгашкан көздөр, ошого жараша биз макияжды тандап боейбиз да. Анан баягы точно топ-точ ушундай кылыш мындай өтө кыйын да. Баягы окшоштуруп беребиз, бирок баягы өтө кыйын окшоштура албайбыз да. Анан аларга айтабыз, мындай совет беребиз. Эже, сиздин көзүңүз мындай экен, мен мындай боеп берейин, сизге аябай жакшы жарашат десең, анан уже угуп эметип калышат. Анан аягында мына көп эле жактырып кетет да. Анан кийин мындай мага негизи мындай эми баарына эле болуш керек визажисттерге. Кыжырды келтирген суроолор болот кээдечи, мындай ыңгайсыз жаратканчы. Кээде сурашат да, косметикаңыз профессиональныйбы же кытайскийби, арзанбы деп ушинтип суроо бергендер болот. Анан профессиональный да, эми иштегенге жараша жакшы косметикаларды алып иштейсиң да. Анан баягы эмеге качкандары жакпайт да, арзанга. Ушинтип эле боеп коюп, ушунчак жаласыңбы деп кээде ушинтишет. Анан кээде мынчага эле боеп берчи деп ушинтип баягы суранышат да. Анан эми скидка кылып арзаныраак калганга аракет кыласың, бирок ошончо убакыттың кетет да. Бир клиент ушинтип боеш үчүн эле бир сааттай кетип калат да. Мисалы тойго кыздарды бойгондо андан да көп убакыт кетет. Анткени ал кезде, ал учурда баягы ал нервничтетет, невесталарчы, баягы жакшы чыкса экен макияж деп баягы өзүнчө переживать этип, эми особый день да алар үчүн. Аларга көбүрөөк талап керек, баягы 2 сааттан ашык, 2 саат иштеп каласың. Анан дагы кычырды келтирген суроолор булар деген, ушу макияж канча саат кармайт дейт да.
Баягы кечке чейин ушул макияж менен жүрө аламбы? Ушу уктап турсам эртең да ушул макияж менен уктап турсам болобу дейт да. Баягы 2 күн 1 күн кармайбы деп сурашат. Бирок бул деген мындай кандай десем, туура эмес суроого дейм. Анткени баягы макияж менен уктаганда баары бир баягы биздин организм түнү да иштейт да. Баягы бетибизден немелер бөлүнүп чыгат, майлуу заттар, немелер бүт бөлүнүп, токсиндер ар кандай аба менен дем алат. Ошондо бүт макияж бузулат да. Кантип эртең менен ал макияж менен кайра чыксын да. Бул деген болбойт да. Анан дагы бир суроосу бар. Баягы кирпик чаптап бергенде кирпигим 1 сааттан түшүп калбайбы дешет да. Тоже мындай ыңгайсыз суроо да. Анткени баягы сен жакшы клейди колдоносуң да, эми уят болбосун, бул кармасын, баягы искусственный экени билинбей калсын деп баягы чаптап бергенден кийин мен негизи жакшы клейлерди колдоном да, корейский. Анан айтам, эже гарантия. Бийлеп тиги түнү менен бийлесеңиз да түшпөйт деп айтам да. Анан ошондо эме уверенный кетишет деп. Баягы мен көп жыл башында иштеп жүргөндө выездде иштеп калдым да. Баягы чет жактарга чыгып, баягы айыл тарапка чакырышат, тиги шаардын четине чакырат. Баягы бул айымдар баягы үйдөн чыга албаган айымдар, жаш балдары бар, же баягы үйүндө той өткөрөт, баягы убактысы жок да. Салонго барганга анан тиги чакырышат, келип боёп кет, бизде 5-6 адам деп выезд менен чыгып жүргөн күндөрүм болгон. Ошол кезде баягы ыңгайсыз учурлар болот. Бул деген баягы барганда освещение. Эң негизгиси жарык. Бизге визажисттерге жарык керек. Канчалык жарык жакшы болсо, биз макияж дагы сонун чыгат да баягы. Эгерде кечке мал чакырып же баягы освещениясы начар же күскүлөрү, терезелери жок болсо, баягы биз кыйналабыз. Баягы светтин өңүн так эме көрүп турушубуз керек да биз. Анан бизге условия керек. Күскү керек. Биз визажисттер адамды күскүн алдына отургузуп алып боёйбуз. Анткени биз деген өзүбүздүн көзүбүзгө ишенбешибиз керек да. Биздин көз алдайт. Биз аны баягы күскүдөн карап, орусча айтканда сверка кылып турабыз. Эки көз окшошуп атабы, мындай тушевка, жанагы эмелер окшошуп атабы, ошону күскү аркылуу карап турабыз да. Ошондой кээде мындай эле комнатага киргизип коет, боёй бер депчи. Кээде бир эле лампочка күйүп турган болот да, освещение начар. Эми айла жок, андай учурларда дагы эми боёйсуң да. Анан кийин ушинтип выездке иштеп жүргөндө дагы бир нерсеси мындай да. 1-2 адамды сүйлөшкөн боюнча 1-2 адамды боёгону барасың да. Алар болсо баягы тойда бири-бирин көрүшөт. Визажист келиптир, мен да боётуп алайын деп баягы. Уже баары эле кире баштайт да. Кирип косметикаңды кармалай башташат. Мунун эмне, муну көрөйүнчү деп. Анан баягы жазылбаган эле кишилер мен деле боёп койчу, биягым оңдоп койчу, биягым түздөп койчу деп баягы ыңгайсыздык да. Ага деле макул дейсиң. Мейли боёп коеюн, мейли там убактым кетирип коеюн, иштеп коеюн деп баягы көңүлүн карайсың да. Макияжын жасап бүттүң да. Анан мынтишет. Биротоло эле чачым кылып берчи дейт да. Анан ошол жерден күлкүм келет. Мен деген визажистмин да, бетти боёгум келдим. Мисалы тарагым жок, феним жок. Биротоло чачын жасап коеюн десем, ал нерсе жок. Бирок ошол нерсе мени түрткү кылды. Ушу чач жасаганды үйрөнгөнгө. Мен чачтын мындай базовый прическаларын билем, ошону үйрөнүп алдым. Кийин ал мага мындай жардам болду да. Анткени барып эле бетин боёп, чачын да биротоло жасап, ушинтип чыгып кетчүмүн. Жакшы иштеп, жакшы акча таап, ушинтип иштеп калган күндөрүм болду. Андан кийин мындай клиенттер болот баягы. Калп айтпайын, возрастной макияждар болот да, баягы 40-тан өдө, 50-ден өдө, ар кандай болот да. Кээрлердин жана беттин формасы өзгөрүп калат, же жана териси жумшарып калат. Возрастный
возрастной өзгөрүлүштөр да, беттин тактар пайда болуп калат, бетинде жанагы глубокий морщины деп коет, орусча айткандай. Ошондойлор пайда болот бетинде. Анан алар келип мынтип айтышат да, мени эми жашартып коесуң да. Эми бетимди тарттырып кой да, эми мени бир 10 жашка эме жаш кылып кой да дешет. Анан мен аларга мындай деп түшүндүрөм да, эже мен визажистмин, мен болгону сизди мындай естественный сулуулай алам, сизди кичине мындай освежать этип жакшынакай көрүнсүн, баягы сиздин естественный баягы сулуулугуңузду көркүнө ачып берем деп айтам. Бирок мен пластический хирург эмесмин деп айтам да. Анткени мен алдыгы бетин тарттырып же баягы кичинекей көздү чоңойтуп кыла албайм да, колуман келбейт. Тиги макияж менен балким көзүн чоңойтуп, там сүрөт тартып баягы чоңойтуп же оозун кичине чоңойтуп кылып коюшум мүмкүнмүн, бирок баягы мен пластический хирург эмесмин да. Ошону элдер айырмалап билсе, визажист ким, пластический хирург ким да. Ошол нерсе бар. Анан бул профессияда негизи эле сфера услуг тейлөө тармагында бул деген бүт эле маникюр, чач, башка боло эң эле кыжырды келтирген нерсе бул деген кардарлардын кечигип келиши да. Баягы жазылып алышат, мен ушунча да келем дейт, бирок баягы кыргыздарда эми бар да, менталитет болуш керек. Баягы сөзсүз кечигиш керек да. Баягы звонок кылсаң деле, кел атам, маршруткага отурдум, унутуп калган турбаймбы, баягы кичине мындай ответственныйраак болсо да, баягы айтканда ошол саатка келсе, бизге да ыңгайлуу. Анткени биз ал кардардан кийин дагы бар да, запистер менен иштейбиз да. Ошого биз үлгүрүп калышыбыз керек да. Бул качан болот? Баягы майрам алдында. 7-март, жаңы жылдарда баягы көп да. Ошондо баягы жазылып койгондо, ошо убагында келсе деп айтат элем. Ошол анан дагы бир нерсе бул деген телефон менен сүйлөшкөнү. Баягы макияж жасап атсаң эле булар биягына салып алат, Эми бизге ыңгайсыз да. Кандай тиги кайсы жагынан кармашты билбейсиң. Анан ошол нерсеси бар. Баягы биз иштеп атканда телефон менен сүйлөшпөсө. Анан дагы эң эле мындай көйгөйлүү нерсе күйөөлөрү чалып берет да. Качан чыгасың? Ай бүттүңбү? Ушуну 2 саат боюбу? Ай бүтө элексиңби деп баягы тиги отурган аял дагы баягы уже нервничать берет да. Баягы улам жоргатса, орусча айтканда жоргатса начинает. Уже тиги өлтүрөт азыр. Тиги күтүп атат. Ошондой нерселер бар. Анан урматтуу эркектер, ошо түшүнүк менен кабыл алыңыздар. Ошо аялыңыздарды салонго жөнөткөндө сабыр кылып күтсөңүздөр, убагында чыгат, супсулуу болуп чыгат, сөз беребиз. Ошо сабыр кылсаңар, ошол бизге дагы жакшы да. Баягы мындай спокойно иштейсиң да. Баягы сен дагы ал шашса, сен дагы шашып бересиң да. Кошо шашкандай болуп. Ошол нерсе бар. Клиент келгенде, кээ клиенттер бар, сени салыштырат башка визажисттер мененчи. Бул кандай косметиканы колдонот экен деп, сен чыгып басып кетсең баягы карашат. Баягы карап, кармалап көрүшөт. Анан сен деле байкап турасың да, унчукпайсың. Анан кээ бирлер ачык эле айтат. Ай мен баланча тиги визажистке баргам, ал момундай косметика, момундай тональный кремди колдончу эмес беле. Сеники андай эмеспи дегендер бар. Анан аларга түшүндүрөсүң, мен ушундай косметика менен иштейм. Анан кээ бирлер айтат, сенден отургузуп боёйт экенсиң. Мени тияка барганда жаткырып алып боёгон. Баягы кушеткага жаткырып алыпчы. Анан кээ бирлер баягы мындай полулежа деп коет. Мындай полулежа боёшот да. Ошундай метод дагы бар. Бирок мен окуган жерде мындай түз отургузуп, көз менен көз бир дал келиш керек, сен көрүп турушуң керек деп үйрөткөн да. Мен ушинтип түз отургузуп алып боёйм да, баягы бийик барный стулдар деп коет. Ошого отургузуп, мындай койкойтуп отургузуп алып боёйм. Анан аларга мен түшүндүрөм, эже жатып же полулежа боёгондо баягы лицо вверх уходит. Мимика лица меняется.
ошондо баягы элестетки эле мен биягын боеп койдум, анан мындай турганда ылдый түшөт да, башкача көрүнүп калат. Ошон үчүн баягы түз отургузуп боёгон эң туура нерсе да. Анан ошол нерселердин мен кичине мындай түшүндүрүп айтып коем. Анан кээ бирлер айтат, мен өткөндө бул визажистке барганмын, ал деген баягы бетке маска жасап берген, анан мындайларды жасап берген, баягы салыштырганда мындай ыңгайсыз болот да. Анткени мен башкача окуганмын, мен өзүмдүн топтогон баягы эмем бар, опыт, орусча айтканда өзүм опытым бар да. Ошо мен кандай иштесем, көнүп калсам ошондой иштейм. Анан баягы бирөө менен салыштырганда дагы баягы кичине мындай ыңгайсыз болуп калат экен да. Ошо анан ар бир эле визажисттин өзүнүн кардары болот. Бул деген мындай мен конкуренция салыштырып дегенден эмес, ар бир эле клиент өзүнө жаккан визажистке барат да. Балким менин жумушум жакты, мага келет. Балким тигинин жумушу жакты, ага барат. Ар бирөөнүн эле өзүнүн рызкысы болот да. Ошо биздерге эмне? Бизге сабыр. Ошо биз айымдарга сулуулук тартылып атабыз. Ушул кесипти тандагандан кийин биз дагы ушул нерселерге мындай түшүнүк менен кабыл алып, ушундай түшүнүк менен иштеп, кээ бир жерде совет берип, кээ бир жерде клиенттерди угуп коюп, клиентти да угуш керек. Укпай койсоң да болбойт да. Мен негизи клиенттер менен иштешкенде сурайм. Эмне кийим кийесиз? Чачыңыз кандай болот, каяка барасыз деп мен ошого жараша анан баягы өзүм оюм айтам да. Сизге момундай жарашат, ушундай каалайсызбы боеюн? Мына унчукпай деле боеп койгон бул туура эмес да. Ошон үчүн клиентти да уга билиш керек. Негизи ошо клиент менен мындай контакт болуш керек, ошондо анан сонун жыйынтык чыгат. Урматтуу айымдар, ар бир эле айым сулуу. Ошо сулуулугуна кам көрүш үчүн ошо келиңиздер, окуңуздар. Бизде самспе визажист өзүн өзү туура боенууну да үйрөтөбүз. Мындай курс дагы бар. Башка курстарды да окутабыз. Тырмак, чач жасалгалы, массаж лица, курстар көп. Келсеңиздер болот. Ошо сулуулук жаатына ким өзүнүн өмүрүн арнайын десе, келиңиздер.